Мен апам Наргиза. Мен апамды аябай жакшы көрөм. Апам Prime каналында иштейт. Мен апамды аябай жакшы көрөм, анткени ал баарынан сулуу. Мен апам баарынан сулуу, мен ага ишенем. Мен апамды аябай жакшы көрүп тартам. Сүрөт салганда тартканды аябай жакшы көрөм. Ошон үчүн азыр да тартып атам. Мен апамдын аты Майрам. Майрамды утурлай төрөлгөндүктөн ушул атты тайнем тайтамдар тандап коюшкан. Эне үйдүн куту, ата үйдүн түркүгү дегендей, апам дагы биздин үйүбүздүн куту, ырыскы кармоочусу. Апамдын мүнөзүнө кайрылсак, абдан боорукер, мээримдүү. Ушул убакка чейин апамдын бир дагы адам менен баягы урушканын же бир нерсе талашканын ушул убакка чейин көрө элекмин. Бул нерсеге дагы аябай бир чоң күч керек болуш керек. Менин апам Айнакан 89 жашта, өңү мага көп окшошпойт. Апам бизге көп акылдарын айтат. Өзгөчө бир кызыктуу эсте калган окуя мен төрөлгөнүм жөнүндө да. Мен төрөлөрдө алар тоодо болгон экен. Анан толгоо башталганда атам апамды атка мингизип жөнөтүптүр. Атам жөнөтүп коюп, апам өзү жалгыз ат менен 2 саат бою жол жүрүп отуруп, Карагы жур деген айылча бар. Ошол жерге келген экен. Жолдо улам толгоосу башталат, атты токтотуп туруп калам дейт, эс алып. Кайра жөнөйм дейт, ошентип отуруп, өзүнүн эмелиги да күчтүүлүгү, же болбосо кантип коркпой ошондой эметте келип, анан ошо Карагы жур айылында мен төрөлүп калгам. Апам жаш курагына карабастан ошо баардыгыбыз менен азыр телефондон сүйлөшүп, дайыма катташып, кабарлашып баардык биздин ал жайыбызды сурап турат, неберелерин сурайт, баардыгын сурап турат. Билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен бизди тууган энелердин жүрөгү. Байдылда Сарногоев.